Салам, замандаштар. Менин аты жөнүм Жантөреева Нургүл Топчуевна. Мен Манас шаарындагы номер 24 Гүлнара Бакиева атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин география мугалими болуп эмгектенем. Ойлор менен таң атып да кирип кеч, болуудабыз балдар менен кешиктеш. Мындан өткөн бакыт жоктур өмүрдө, мен мугалим, пайгамбарга кесиптеш. Өз ишимдин мазмундуу өтүш үчүн ар тараптуу изденип, иштеп келе жатамын. Мугалимдик кесип, билимдин тамыры ачуу, мөмөсү таттуу дегендей, көп түйшүктүү, эмгек менен бүчүр болгон балдардан бекем, бакубат кесиптердин ээлерин тарбиялап окутуп чыгаруу. Мен мугалим өз өмүрүн мектеп үчүн арнаган. Мен мугалим күн нурундай билим мээрим кайнаган. Окуучу мектеп деп өз түйшүгүн унуткан. Мен мугалим окуп билим алып жүрөм чарчабай. География бул биология, астрономия, тарых, зоология, математика, англис тил, орус тил бардык илимдер менен тыгыз байланышта. Себеби биз география сабагын окутууда мамлекеттин ар тараптуу өнүккөн өлкө болору жөнүндө окутабыз. Мугалим катары бул өзгөрүү окуучуларды келечекке жакшы даярдоого, алардын ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын жана өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт деп эсептеймин. Ошондуктан 12 жылдык билим берүү системасы келечектеги билимдүү, атаандаштыкка жөндөмдүү жаштарды тарбиялоого шарт түзөт. Демек, 12 жылдык билим берүү келечекте билимдүү, жоопкерчиликтүү жана жаратылышты коргой билген жаштарды тарбиялоого чоң жардам берет. Сабакка кандай усул туура келсе баарын колдонууну көздөйм. Google дисктен тест иштөөнү ар бир сабагымда колдоном. Мен эмгек жолумду баштагандан бери ар жылы окуучуларды олимпиада орундарына чыгарып келемин. Балдарга билим тарбия берүүдө ата-энелер менен тыгыз иш алып барамын. Мектептерде болгон семинар сабактарда ар дайым ачык сабактарды талыкпастан чарчабай өтүп турам. Жалпы билим берүүнүн негизги максаттарынын бири окуучуларды билимдүү гана эмес, баалуулуктарды түшүнгөн, жоопкерчиликтүү жана коомго пайдалуу инсан катары тарбиялоо болуп саналат. Мектептеги билим берүү системасында бул максат жалпы билим берүүнүн негизги компетенттүүлүктөр алкагы аркылуу ишке ашырылат. Бул алкакта билимдин борборунда баалуулук түшүнүгү турат. Баалуулуктар окуучулардын дүйнө таанымын калыптандырып, табигый илимдерди үйрөнүүдө жаратылышка туура мамиле кылууга үйрөтөт. Мен өзүмдүн мугалимдик эмгегимди көп жолу сыйлыктарды алсам дагы, мен аларга кызыкпаймын. Мен үчүн окуучуларым келечекте өз жолун, кесибин туура тандап, коом үчүн зор пайда келтире турган инсан болсо, ошол мага сыйлык, ошол мага сыймык. Китеп өзүнчө дүйнө, аны окуйм дегендерге ар дайым ачык дегендей, мугалим билим алгысы келген окуучу эле эмес, бардыгы үчүн көрөгөч, билимдүү, психолог, актер болуш керек. Менин жүрөгүмдүн төрүндө кыргыз элине татыктуу инсандарды тарбиялоо, билим берүү турат. Улутубуздун өзөгүн түзүүчү уул кыздар жакшы мугалимдерден жана жакшы ата-энеден жакшы туура билим тарбияга сугарылган инсандар деп билемин. Мугалим бул мактанбаган, бой көтөрбөгөн, ар бир окуучуга билими эле эмес, жүргөн турган баа жетки суктанаарлык сапаттары менен да таасир эте турган инсан болуш керек. Изденүү ийгиликтер жеткирет дегендей, атактуу психолог, педагог Сухомлинский окуучулар баары тартиптүү болуп, жакшы окубайт. Алардын ар биринин өздөрүнүн ой пикири бар. Ошого жараша жол, ыкма, сөз таап, тарбиялап окутуу биздин милдетибиз деп билемин. Мен мугалимдик иш тажрыйбамда көптөгөн өз кесибин туура тандап, жашоодо маңыздуу жашап, эл үчүн кызмат кылып жүргөн окуучулардын сыймыктуу эжекесимин деп айта алам. Жыйынтыктап айтканда, мугалимдер ар күнү окуп, замандын талабына жараша ийгиликтердин жаратуучусу болушу керек.